Салам, урматтуу партнерлор. Бул Atomy компаниясынын маркетинг планын дагы бир жолу кайталайлы. Atomy компаниясына катталган адам эгерде бизнес кургусу келсе, анда ар бири бул маркетинг планды билүүсү, үйрөнүүсү зарыл. Карагыла, бул компанияга жөнөкөй катталган адамдар, бизнес курбайм деген адамдар анда мынтип маркетинг планды үйрөнүп, же болбосо адам каттап, команда түзбөйт. Алар болгону компаниянын продукциясын жактырып эле скидка менен өздөрү үчүн алып турушат. Же болбосо элден заказ алып туруп, ошол заказды каталогдун баасы боюнча сатып, пайда көрүп гана иштешет. Ал эми аз гана киреше. Каталогдо мисалы 7.000 турса Хемахим, аларга 6.000ден алат компанияга катталган үчүн. И 1000 сом или 1000 рубль пайда калат өзүнө. Эми караңыздар, бул компанияда бизнес кылам деп катталган адам сөзсүз бесплатно катталат компанияга. Бесплатно катталгандан кийин, мынакей бул сиз болсоңуз, сөзсүз 2 адам чакырасыз. Оң жагыңызга бир адамды каттайсыз, сол жагыңызга бир адамды каттайсыз. Мындан бөлөк тааныштарыңызды сиз бул жака, же болбосо бул жака каттай албайсыз. Сизге 2 гана адам каттаган уруксат берилет. Андан кийин бул оң жагыңыздагы Зура дейлик, бул жагыңызды Батма дейлик, Зура дагы сизди туурап 2 адам чакырат. Батма дагы сизди туурап 2 адам чакырат. Бул компанияга ар бир келген адам 2 киши гана чакырат. Эми сиздин 3-чү, 4-чү, 5-чи тааныштарыңыз болсо, өзүңүзгө каттай албайсыз, аларды кайсы жака каттайсыз? Аларды Зуранын сол жагына и Батманын сол жагына жардам берип кете бересиз. Оң жактарын Зура өзү алып кетет, Батма дагы өзүнүн оң жагын өзү алып кетет. Сиз эгерде ашыкча тааныш адамдарыңыз болсо, Зурага жардам, Батмага жардам кылып улап кете бересиз. Эми бул компанияга сиз катталгандан кийин команда түзүп баштадыңыз. Эми бул команда заказ беребиз дегенде, мисалы, компаниядан товар алабыз дегенде, сиз булардан биринчи актив болууңуз зарыл. Актив болуу үчүн сиз 1,5 сомдон 2.000 сомго чейин, примерно 2.000 сом, 2.000 сомго чейин заказ кылышыңыз керек. Ал 1500дөн 2.000 сомго чейинки заказ 10.000 балл берет. Көрдүңүздөрбү? 10.000 деп турат. Эми ушул 10.000 бар, 10.000 PV, көрдүңүздөрбү? PV англисче, PV деген бул балл. 10.000 баллы бар адам, 10.000 PV'си бар адам уже зарплата алганга укуктуу. Түшүндүңүздөрбү? Зарплата алган укуктуу. Эми команда түзүп кетесиздер. Өзүңүздөр актив болдуңуздар, Зура заказ берип атат, Батма заказ берип атат. Булардын товар оборотунун, буларга берилген PV сиздерге келип туруп күтүп турат да. Сиздерге келип топтолуп турат, мындайча айтканда. Кийин Зура дагы адам чакырып баштады, сиз дагы жардам берип атасыз. Батма дагы адам чакырып, Батманын командасы дагы өсүп атат, Зураныкы дагы өсүп атат. Мындайча айтканда, сосиска кылып эле мындай кылып биринин артынан бирин цепочка кылып улап кете бересиз. И булар дагы. Ошентип сиздин 2 жагыңызда товар оборот күчөп, уже мынакей Зура жактан 300.000 балл, Батма жактан 300.000 балл келди. А сиздин өзүңүздүн мынакей 10.000 баллыңыз бар. Демек, 2 жак теңелгенде компания биринчи степти 300.000, мына 300.000 баллга теңеп койду. Ушуга жетсе командаңардын баллы и өзүңөрдүн 10.000 баллыңар болсо, мен силерге не деп атат? Ар бир степке $25 төлөп берем деп атат. Эми караңыздар. Зура жактан 300.000 балл, Батма жактан 300.000 балл келди. Биринчи стебиңиздер жабылды. Тең болду. $25 алдыңыздар. Эртеси күнү бул Зуранын командасынан келген 300.000 балл, Батманын командасынан келген 300.000 балл уже 0 болуп, кайра жаңыдан степ жабы башталат. Кийинки күнү дагы адамдар катталып атат, өсүп атат. Ар бир командаңыз бул жагы дагы өсүп, командаңыз чоңоюп атат. Эртеси күнү же болбосо 3-4 күндөн кийин дагы степ жаап калдыңыз. Дагы степ жаптыңыз, дагы $25 аласыз. Сиз кааласаңыз заказ бересиз, кааласаңыз бербейсиз. Бирок бул компанияда өздүк балл, мына 10.000 баллыңыз күйбөйт.
10.000 балыңыз эч убакта күйбөйт, өмүр бою сакталып топтоло берет. 10.000 балыңыз, кийин дагы кылдыңыз, 10.000ге келип кошулат, дагы кийин 30.000 бал кылдыңыз, дагы булга келип кошулат. Ошентип өздүк бал бизде күйбөйт. Эмне үчүн бул жерде өздүк балдын топтолгону бизге пайда? Эгерде сиздин командаңыз өсүп атат, чоңоюп атат, сиздин бул жердеги өздүк балыңыз 10.000 болчу, сиз ушул жерди 300.000 балга жеткирсеңиз, мисалы бул жерде 10.000 турат, дагы аздан өзүңүз каалаган учурда заказ берип отуруп бул жериңизди 300.000 балга жеткирсеңиз, анда сизге товар оборот, ушул эки веткаңыздын товар оборотуна ушул эле 300.000 келсе, анда сизге бул $25 эмес канчадан берет? $75 берет. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн өздүк балды, мына коэффициент, өздүк бал коэффициент көрсөтүп турат. Бул жактагы товар оборот келсе, ушул коэффициентиңиз, ушул жерде өздүк балыңыз канча болгонун көрүп туруп, компания ошого карап төлөп берет. Эгерде 10.000 бал болсо, $25 төлөйт ар бир жабылган степ үчүн. Эгерде 300.000 бал болгон болсо бул жериңизде, анда 25 эмес $75 төлөйт. Бул жерде сиздин өздүк балыңыз 300.000 бал болгондо, момундай болуп 300.000 балга жеткенде өздүк балыңыз, сиз торговый представитель эмес, сиз уже агент болосуз. Мен азыр агент статусундамын. Биринчи 50.000 бал кылдым, кийин 106.000 бал кылдым, кийин 142.000 бал кылдым. Ошентип мен өздүк балымды 300.000 пиви кылып койдум. 300.000 балга жеткирип койдум. Батма жактан 300.000 бал келди, Зура жактан 300.000 бал келди. А мага компания 25 эмес $75 төлөп берет. Биринчи стебимди мурда күнү жаптым. Мурда күнү 7 май күнү жаптым. Биринчи стебимди 20 күндүн ичинде жаптым степти. Мага $75 төлөп берди. Эми азыр дагы эки командамдын балы 0-0 болду, потому что $75 алдым да. Эми дагы командаман дагы заказ бергенин балы топтолуп атат. Мен 300.000 балга жеткирип койгонумдун пайдасы, мен могу $25 эмес $75 3 эсе көп алып атам. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол $75 эгерде 10 жолу бир айда команда чоңоюп, өсүп калганда, бир айда 10 жолу эгер степ жаба турган болсок, $75 10го көбөйтүңүздөр. $750. Демек, 10 эле жолу степ жапсам бир айда, мен $750 алат экенмин компаниядан. Себеби $75 бул бир эле айга эмес, ал степ жабылган үчүн. Күндө балыңыз тең болуп кала турган болсо, анда күндө аласыз $75. 3 күндө степ жабып, 3 күндө команданын кылган балы ушундай болуп калса, 300.000, бул жакта 300.000. Анда сиз жумасына аласыз. Эгерде 4 күндө жапсаңыз, 4 күндө $75 алып турасыз. Бир айда кыскасы канча жолу степ жапсаңыз, ошол степке карап туруп сизге зарплата чыга берет. Бул команда мисалы, биринчи жолу сиздин мынакей 10.000 балыңыз бар. Батма жактан 300.000 бал, ал эми Зура жактан 200.000 бал келип калды, 200.000. Степ жабылганга бул жакта 100.000 бал жетпей атат. Бирок бул жактыкы жетип уже ашып атат. Команданын балы күйбөйт, компания күтүп турат. Бул жак Зура жактан дагы 100.000 бал келсин деп. Көрдүңүздөрбү? Мисалы бүгүн 9-10 май, бүгүн уже 10 май степ жабыла турган күн болуп калса, мисалы степ жабылбады, карадыңыз кечке күттүңүз 100.000 бал болбоду. Эртең 11 майда дагы эле ушул пивиңизди көрсөтүп турат кабинетте. Качан сиз бул жагыңызды 300.000 кылып тең болгондо, мына Зура Батмага тең болгондо, сиздин стебиңиз жабылат дагы, сөзсүз сиз зарплатаңызды аласыз. Түшүндүңүзбү? Компания күтүп турат. Бул эң сонун компаниянын бир жакшы, бир сонун бир шарты да. Мындай компаниялар көп жерде мындай шарты жок. Күтпөйт, сразу эле ушул 21 күнүн ичинде бир каталог чыкса, 21 күндүн ичинде ошол балды кылсаң дагы, кылбасаң дагы эртеси күнү команданын балы 0-0 болуп калат. Сизди күтпөйт, а бул жерде күтөт. А бул өздүк балыңыз эч качан күйбөйт. Көрдүңүздөрбү? 10.000 пивиге $25 берет. 300.000 пивиге $75 берет. Ал эми могул жерде 700.000 пивиңиз болгондо уже барып, анда сизге $140-150 берет. Бирок 700.000 пиви болгондо
сиз $140–150 алуу үчүн команданын товар обороту дагы 300 миң эмес 700 миңден келүү керек. Бул жагыңыздан 700 миң, бул жагыңыздан 700 миң, өздүк балыңыз 700 миң болсо, сиз аласыз 25 эмес, 75 эмес, $140–150 ар бир степ үчүн. Андан кийин дилер келет, андан кийин атайын дилер болот. Ушинтип кете берет. 5 эме бар да, 5 тепкич бар. Мастер продажга чейин 5 тепкич бар. Биринчиси торговый представитель, экинчиси агент, үчүнчүсү өздүк агент, төртүнчүсү дилер, бешинчиси атайын дилер. Вот. Ошончон кыздар, бул жерде эч ойлонбоңуздар. Бул өмүр бою сиз ушул эки эле ветка болот да сизде. Сиз башка ветка курбайсыз, башка ветка түзөм дебейсиз, башка бул жактан бир кол же бул жактан бир кол чыгарбайсыз. Ушул 1 жыл иштейсизби, 10 жыл иштейсизби, ушул эки гана веткаңыз болот. Биринчи эки адам жаздыңыз, булар эки адам жазды, булар эки адам жазды, алар эки адам жазды. Сиз дагы көп тааныштарыңызды ушул эле командаларыңызга жардам берип кете бересиз да. Өмүр өткөнчө ушул эки эле веткаңыз болот. Көрдүңүзбү, кандай сонун? Ошон үчүн кыздар, эч убакта ойлонбогула, түшүнбөгөнүңөрдү сурагыла. Мынакей, бул $25 $700 чыгарып койгондо, айына $700 чейин тапсаңыздар болот экен. Эгерде барып албетте степ жайыраак жабылат. Себеби командада адам аз, пока бал топтолуп, тең эл кичеңди дагы кыйла убакыт өтөт. Степ жабылышы бир аз кыйын болот. Бирок барып командаңыздар өсүп атат. Муну өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөр. Эки жактан команда көбөйгөндө, кийин уже бал дагы көп келет дагы, сиз бир айда эмес, бир айда 2 жолу жаап баштайсыз. Кийин бир айда 4 жолу, кийин бир айда 10 жолу, кийин бир айда 15 жолу барып күн сайын стептер жабылып калат. Көрдүңүзбү? Күн сайын степ жабылганда ушул эле 10 миң товар оборотуңузга, 10 миң пебиңиз бар болсо, $700 чейин зарплата алсаңыз болот экен. $700 чейин. Ошон үчүн кыздар, өздүк балга дагы көңүл бурабыз, командага дагы. Өздүк балды 300 миң балга сразу жеткире албасаңыздар дагы, мисалы, биринчи зубный паста алдыңыз, щотка алдыңыз, крем алдыңыз, шампунь алдыңыз. Акыры алар барып түгөнүп, дагы базарга жөнөйсүз да, туурабы? Сиз базардан албашыңыз керек. Базардан албастан, ушул эмне керек болсо, сиз ушул компаниядан алсаңыз, сизге компания бал дагы берип атат. Бал берип атат, өздүк балыңыз көбөйүп атат. И ошого жараша сиздин доходуңуз дагы көбөйөт.